Талас облусуна ирригациялык иштер жакшырды. Негизги каналдардын 11 километрден ашык аралыгы бетондолуп, суу курулмалары механикалык тазалоодон өткөн. 300 метр тереңдиктен суу бургулап чыгаруучу техника алынган. Муну менен кайрак жерлерге суу жеткирүү болот. Бул тууралуу аймактын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгын чыгарган жыйында айтылды. Дубанда биринчи жолу 30 чакырым аралыкка асфальт басылып, каттамдар жакшырган. Таластын тарыхында болбогондой 30 километр жол берген, анын баарын пландан чыгып басып чыкканбыз, бүтүргөнбүз. 13,5 километр өтмөк ашуусунда жол басканбыз. Мына ошонун арты менен быйылкы жылы өтмөк ашуусунда бир топ проблема чечилип калды. Таласта токтоп турган 5 мектептин курулушу жанданса, дагы 4 мектеп, 3 спорт зал толук бүткөрүлгөн. Аны менен катар Чолпонбай Төлөбердиевдин музейи, Семетей кинотеатры ишке берилди. Былтыр 10 айыл өкмөтү дотациядан чыгарылды. Республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 2020 жылга салыштырмалуу 10 эседен ашык өстү. Калкты жумуш менен камсыздоодо 154 ишкана ачылып, 600 жаңы жумуш орундар түзүлдү. Жыйынга катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов конкреттүү багыттарды сунуштады. Кайтарымы мыкты долбоорлорго басым жасоо, сапаттуу үйрөндөр боюнча окумуштар менен кеңешүү, жашыл мурастын алкагында экологияны сактоо, ар бир айылга инвестиция тартуу боюнча иштер жасалышы керек. 2020 жылы 400 миллион сом ошол республикалык бюджетке төксө, азыркы мына 2 жылдын эле ичинде былтыр 22 жылы 5 миллиард 600 миллион. Бул 10 эсе эмес, бул 12-13 эсе. Ушул таластык туугандарыбыз азыркы республикалык бюджетке. Дайыма эле ушул Талас дотациялык облус, Таласты багышыбыз керек, Таласка жардам көрсөтүшүбүз керек деп келсек, азыркы учурда Таластын эли, Таластын жергеси ушул жалпы республикабыздын башка өрөөндөрүнө донор катары уже чыгып келди. Калктын саламаттыгы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги шарттарынын бири. Аны ишке ашырууда тармакта көйгөйлөр бар. Облуста 131 дарыгер жетишпейт. Ошондой эле эне баланын өлүмүн жоюу, оорунун алдын алуу иштерин күчөтүү зарыл. 37 айыл өкмөт менен жеке барып эл менен баарлашып, бул маселелер койгон маселелердин 70%дан ашык толук аткардык. Ал эми элдин астында сөз берген көп ишибиздин баарын бул алып бере турган нерселер алып берип, таза суу маселеси, социалдык объектилерди оңдоо боюнча баардык колдон келген кылдык. Бир учурда ошо жоболорго ушул өнүктүрүү фонддорунун жоболоруна өзгөрүүлөр кирип кеткендиктен айрым учурларда токтоп калып, 1-2 айыл өкмөткө ошо техника алып берүү маселеси кичине кичеңдеп калды. Облус боюнча жалпы 564 миллион сомго 300дөн ашуун долбоор ишке ашырылган. Долбоорлор мамлекеттик казынадан жер үй кенине түшкөн пайыздык каражаттары чегерилген фонддор аркылуу ишке ашууда. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.